шайлоо өткөрүүдөгү аппараттарды качан алгансыздар Кыргызстанга? 15-жылы жана 16-жылы. Кайсыл мамлекеттен келген? Кореядан келген. Ошол асуу аппараты канча бөлүктөн турат? Программа. Асуу аппараттар 3 бөлүктөн турат, силер 1 бөлүгү менен иштеп атасыздар, туурабы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда шайлоо өткөрүү аппараттары 3 бөлүктөн турат, 2 бөлүгү келе элек, силер 1 бөлүгү менен өткөрүп атасыздар да? Жок, ал туура эмес маалымат. Биз толугу менен 5700 аппаратты колдонобуз. Ал мындай бир эле аппарат 3 бөлүктөн турбайт. 2 Шуну тактап мага официалдуу жооп берип койсоңуз кат. Мен официалдуу азыр деле жооп берем, анткени мен 5 жыл бою ушул аппарат менен колдонуп жүрөбүз. Ошол 5 жыл бою колдонуп, адилеттүү өткөрүп аткан үчүн сизге бүгүн элдин баары ыраазы болуп, алкыш айтып атат да. Ушул аппараттар биздин мамлекеттен башка кайсы жерлерде дагы колдонулат? Негиздеп сүйлөсөңүз, урматтуу депутаттар. Негиздеп сүйлөсөңүз, бул маселе мен үчүн абдан маанилүү. Мен буга макул боло албайм. Негиздеп сүйлөгөн үчүн болбосо элди аралап барыңыз, сизге кандай баа беришет экен? Кайсыл мамлекеттерде дагы бар бул аппараттар? Көп эле мамлекеттерде бюллетендерди сканерлөө колдонулат. Ар кандай аппараттар өзүнүн шайлоо системасына ылайык иштелип чыгып колдонулат. Мындай ушул именно ушундай идентичный аппарат деп айта албайм мен, башка ар бир өлкөнүн шайлоо системасынан ылайыкталат да. Сиз өткөрүп аткан Кореядан кийин Кыргызстандан башка кайсы мамлекеттерде бар? Ушуга окшогон аппарат, мындай идентичный эмес, окшогон аппараттар Россияда колдонулат. Азыр мисалы Иракта деп биздин аппаратка абдан окшош экен колдонулат. Көп эле өлкөдө сканерлер колдонулат, анткени биздики бул бюллетенди сканерлөө аппарат. Рахмат. Урматтуу Нуржан Карманбек мына сиз мага кайша сүйлөөңүз, негиздеп сүйлөөңүз депчи. Мен сизге айтып коеюн. Октябрда, 4-октябрда. Сиз өтө адилеттүү шайлоо өткөргөнүңүздөн кийин Кыргызстанда көтөрүлүш болду. Бүгүн биримдик менен мекеним жок. Бирок Ош Бишкек шайлоолору дагы эле кайталанып атпайбы, кече көрүп атасыз. Ушул менин негиздегеним сизгечи. Партиялардын талапкерлердин ичиндеги коррупционерлерди, партия талапкердин ичиндеги элдин канын соргон талапкерлерди четтетүү боюнча киргизип койбойлу деп атам мына мыйзамга. Отурат ушул жерде дагы азыр. Эртең дагы чыгат алар. Ошолор күздө тополоң болгонго себепчи болушат. Ошолорду азыр мыйзам менен иллюстрация кылып токтотпойлу деген сунушту берип атам. Ошону силер көзөмөлдөп атасыздар азыр мына шайлоо бүтө элек Ошто. Мэр талаш болуп атат азыр.